下生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大雾点儿红柴门，让我仿佛穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风车。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。 Менің көзім жетті. Біздің үй бүлебіз толығы менен Уаң фамилиясына тең. Ne? Менен ұрышмақчысың ба? Сіз бірдеме деп қойыңызчы. Мақұл. Мантаң, сен бұл биязуны жаратпай тұрасың. Қандай болған күнде да құрылышқа өзің алып келбедің біле? Мен ана атасын өзі дебедім біле. Чынында ал атасынан көптеген техника үйренген. Қол өнерчілігі бар, еме өкініп жатам. Аябай өкініп жатам. Ой, емнелі өкініп атасың? Ова, өнерім бар деп күпілтеді. Қылған іші начар. Ертең балдардың барын бұзат. Болып айтқандай. Шенбейсің бе? Шенбесен кейін көресің. Болды. Мантаң іш көтөлі. Шаардан дағы қандай бұйрық түшті? Сен жаңы келдің ғой, бізге қандай милдет бар? Оңой жұмыс емес. Айтсам чочуп кетесің. Бейжин шаарынын өнүгүшү үчүн Чаяңмын дарбазасы, Хыпыңмын дарбазасы, ошол бир аз кыйшайып турган коргоочу дарбазасын бузуп таштайлы деген элек. Бирок азыр тигил бир нечесин... Бул чын бекен? Мантаң. Шеа агай. Чын экен Мантаң. Чын эле бизди бул жолу кырсык басты. Қайыңызчы. Чын элеби? Лаушия, шашпай айтчы, орду менен айтчы. Мен айтсам ишенесиң бе? Биз араң дегенде аны түзөдүк эле. Ал жолду буза турган дал ошол Доңжимың эшик экен. Доңжимың дарбазасын бузат бекен. Лаушы, бул чын бе? Мантаң, мындай болсун. Биз алды менен аттанууга келтирүү жыйынын куралык. Жыйналышта мен бул буйрукту айтайын. Менин жыйналыштан алып келген буйругум Доңжимынын эшигин бузуу. Уаң Мантаң! Ата, бұл эмне кылганыңыз? Уаң Мантаң! Бул эмне кылганың? Сен курулуш башчысысың да. Мен сахнада сөзүмдү айта электеле, сенин бузуп жибергениң туура эмес. Шашоржи, мен сизге чынымды айтып коем, бул жумушту ким иштесе иштесин, мен иштебеймин. Мен курулган нерсени буза турган ишкананын башчысы эмесмин. Мен курулуш ишкананын башчысымын. Лаушы, бул кандай иш? Шашыржы, Доңжимың дарбазасын бузууга болбойт. Сиз билбейт чыгарсыз. Ал Доңжимың дарбазасы 8 билектүү Нооза шаарынын оң жагы, чыгыш багыты бак сыяктуу, көктөмдү билдирет. Ал тирүүлүктүн эшиги, Бейжин шаарынын багы менен
жеринин тең жарымы дарбазага тиешелүү десек болот. Сиз аны бузсаңыз Бейжин шаарынын багы бузулбайбы? Дагы эле былжырак сөздөрүңбү? Болду. Доңжумуң дарбазасы Мин хандыгынан калган. Ага канча деген өнөрчүнүн көз майы, өнөрү кетти. Тил кыйылган дөңгөчтөгө отургузулган пери, коён, маймыл жана бак куштары деңизчи. Биринчиси айылына жол тосуп турганы, экинчиси айдагардын башы, андан кийин самурук, анын артында айдагар, теңир тулпары, деңиз тулпары, анын артында маймыл, балык, эң акырында бир бак дарак басып турат. Мунун баарын бузсаңыз, биз аны кайдан табабыз? Болду, эмне деп атасың? Сен айткан так Диян сарайы. Доңжумун дарбазасынын бак дарактары 5-өө. Кандай десең да падыша үй бүлөсүнүн дарбазасы эле го. Буларды силер артыкча көрөрүңөрдү билем. Силер бул ишти кабыл ала албай турганыңарды да жакшы билем. Бирок бул жогорку жактын буйругу да. Ата, менин оюмча бул ишти мамлекеттин өзүнүн бир кызыкчылыктары бар. Эмнени жасап, эмнени коюшту мамлекет сиз менен Шияб агайдан алдаганча жакшы билет. Уктуңарбы? Уктуңарбы? Жүзү чоң иштерде силерге караганда алдаганча кыйын. Сиз тура туруңузчу. Жүзү, бул иш оңой боло койбос. Ооба. Сенин айтканыңа караганда мамлекет баарын билеби? Мен андай деген жокмун, Шыжу. Мен айтайын дегеним азыр түшүнбөй калдым. Мен дагы түшүнбөй турам. Силер ойлонбойсуңарбы? Көз алдыңарда мамлекеттин ар орундары, андан дагы социалисттик өнөр менен камсыз кылуу курулушуну жеңилдетип жатат. Ал эми биздин бул Бейжин шаарычы? Доңжумунун дарбазасы, Жишимынын дарбазасы, Дышыңмынын дарбазасы, Саңомунун дарбазасы. Бул шаар дарбаза сарайлары, бөлөк-бөлөк курчалган айылдар. Биз Бейжиңди курчай суу жүргүзүп, карым катнашты бекемдеп, шаар курулушуна жаңылап, шаар тургундарына кабат-кабат үй салып, электр телефонун орнотуп, жакшы жашоо куруп беришибиз керек. Эски буюмдар жакшысы жакшы, бирок биздин даамуу жолубузду тосуп калса, бузбашка чарабыз жок. Ата, Шужижинин айтканы туура. Жаңы нерселерге жетүү үчүн баштай беришибиз керек. Сен сөзгө аралашпа. Эмне деген келип турат? Баарын аштай берүүбү? Эгер ал Уамантаңдын башын ал десе, элге пайдалуу десе, анда ушунун баары туурабы? Доңжумуң дарбазасын бузууга болбойт. Ким бузса мен аны көрөм. Шыжы, өкмөт бир айласын таап, элибиздин жашоосун жакшы жакка бурууга аракет кылып, Доңжунун дарбазасын бузбай эле койсо болбойбу? Азыр Доңжунун дарбазасын бузуп таштаса, бир күнү Гуугуң сарайында бузуп салып жүрбөсүн. Андай болсо, мына бул эки какпаш чын эле аман калбайт. Муну өкмөт башында эле ойлоп койгон. Уаңмантаң менен сага айтып коеюн. Башкарамалар өкүм чыгарды. Бул буйрукту биз да кабыл алдык. Эми жумушка чыга баштайсың. Иштебесең болбойт. Мен иштебейм. Иштебейм дейсиңби? Дагы көрөрбүз. Сен айтчы. Бул шаардагы сарайлар жапжаң эле. Эмнеге бузушубуз керек? Апа, Лиан Чинхуэ университетинин мырзасы. Атамдар бул ишке каршы. Бирок буза турганга макул болгон адамдардын саны да көп. Ошентсе дагы экача пикирде тургандар да бар. Жеңе, сиздин оюңузча алардын ою кандай экен? Биздин Бейжиң башка жерге окшобойт. Анан дагы анын тарыхы узак. Жогорку деңгээлдеги эски имараттарыбыз да бар. Ошондой болсо да бул бузулуп кулабай эле турат го. Эми сактап калууга болбой калды окшойт. Ооба. Туура айтасың. Анда буза берсин. Өкүнүчтүүсү, эми биз көчөгө чыгып ойной турган жер калбай калды. Балким атаңдар да кошулбай коер. Ой, апа. Атам менен Шияб агайлардын идеясын көпчүлүк курчап алып, алардын сөзүн эч ким укпай турган болуп калды окшойт. Ооба. Бул ишке алар чыны менен аралаша албай калды окшойт. Ата бабаларга уят болдум. Иттин гана баласы. Бул менин уулум эмес. Иттин гана баласы ата бабаларыбызга күнөө кылып. Эмне болду, Мантаң? Эмне болуп кетти? Ата, Жозо эмне кылды? Сизди эмне кылып капа кылды? Силер билбейсиңерби? Ал менин жокто курулуш башчысы деген атымдан пайдаланып буйрук бериптир. Адам топтоп барып, шаар дарбазасын чебин бузуп таштаптыр. Доңжумуңду бузасыңар, алгач мени менен эсептешкиле. Оңбогон гана акмактар. Ачуудан эсин жоготуп койду.
Кыймылдатма. Кыйлагың келсе кыйлап ал. Кыйналып калма. Лаушау. Шияб агай. Болду эч нерсе болбойт. Чоң делиш эмес. Менин оюмча куса болуп жүрө көрүп жүрөт. Бир эки күнү барып келсе эс алып калат. Ата бабалар куят болдуңар. Эй, бир шаар дарбаза чебин бузганга болбойт. Бул эмне кылганың я? Бул доңжумун дарбазасын бузса, өлүп аласыңбы? Ошону айтам. Ошону айтпайсыңбы? Сышужы. Не болгон ызычу? Эмне болуп жатасыңар? Бул жак эмне келдиң? Билем. Азыр сен ичиңде мени да кошуп тилдегиң келип турганын. Бирок тура тур. Мен алгач жогору жактын бир буйругун жарыялайын. Ваң Мантаң жолдош баш болуп, жогору жактагылардын буйругуна каршы болгондуктан бүгүндөн баштап Ваң Мантаңды курулуш башкармалыгындагы кызмат ордунан алабыз. Башка кандай кызматка которуларын кийинчерээк айтабыз. Устат курулуш башчысы болбой калдыбы? Шужужи. Бул эмне дегениңиз? Жогору жактын токтому. Ваң Гожу жолдош курулуш башкармалыгынын убактылуу башчысы болуп дайындалды. Кандайча? Эмне болуп кетти? Болбойт. Акылга сыйбаган иш. Шияту, сага айтып коеюн. Сенин ишиң өтө оор. Мен эмне кылыптырмын, Эмне кылыптырмын дейсиңби? Коргонду буза турган жумушчулар менен негизги курулуш аскерлери жамбыга чыккан кезде сен жолдун ортосуна жатып алып ыйлап, ызычуу салып, дагы феодалдык ишти үгүттөдүң. Шиайту, сен бул кандай маселе экенин билесиңби? Мунун мамлекеттин маанилүү курулушуна бузукулук кылгандык. Деги сен туура чечим кабыл алууну качан үйрөнөсүң? Лаушы. Шиайту менен мен да ээрчип барганмын. Кандай жоопкерчилик берилсе мойну менен тартууга даярмын. Мантаң, сен аралашпай эле кой. Мунун Ваң Мантаң менен катышы жок. Чынында чыккынчылык кылайын деген оюм жок болчу. Чынында баарын сиз билдирип жатат го дегем. Мен ошондо жаңылганым ай. Катачылык менден кетти. Мен эми баарын түшүндүм. Сен эмнени түшүндүң? Жанагы Дуңжумуң дарбазасы мамлекеттин өнүгүүсүнө кедерги болду. Бузулууга тийишпи? Мен анда барып, эмгегим менен күнөөмдү жууп кетирейин. Сен бул түрүң менен айдалып кетесиң. Тийгизбегиле. Кайда барасың? Сиз мага дагы бир жолу мүмкүнчүлүк бериңиз. Мен жаңылыштым. Айтканыма кайтсам болобу? Мен жүзүларга жардам берип, Дуңжумуң дарбазасын бузууга барам. Баралык. Ушинтип эле бузулуп калабы? Бу кандай адам өзү? Бардык жин шайтандарды күбүп сыпыралы. Оодарып салуу керек. Биз баарыбыз дүйнөнүн 4 бурчунан келдик. Жаш төңкөрүшчү революциялык төңкөрүштүн мике сүрөтүнө түшүүсүнө каршы болобуз. Төңкөрүш бул тамак берүү эмес. Биз 4 таптык сүрөткө түшөбүз. Кездеме тигип, макала жазууда эмес. 4 калың кагаз 65 тыйын, жалтырак кагаз 55 тыйын. Жылт эткен жекелик идеяны жеңелик. Жарайт, ичине кирип күтүп туруңуз. Deniz menin keme жүрөт, тиричилик күндөтөт. Жамгыр менен жер көгөрөт, Мао Цзэдун идеясы менен жолго түшөт. Жумушка барган жоксуңбу? Бул жакка эмнеге келдиң? Эмне болду? Бир нерсе болдубу? Добус мени үлгүлүү топко катыштырбай койду. Анысы эмнеси? Баягы азаттыктын алдындагы иш. Мени артист феодализмдин калдыгы деди. Ал кандайча? Эми аны дагы козгодубу? Анда Америкага каршы турганда сен эмгек сүйрөгөн жоксуңбу? Анын баары өткөн тарых. Азыр аны эч ким эстебейт. Болду. Үйгө кирип сүйлөшөм. Бул жакка кел. Бул маңдайынан чыккыла. Бул эмне кылганыңар? Ай. Фулай.
Рахмат, рахмат. Кызыл коргоочу жаш баатырларга рахмат. Рахмат, рахмат. Мао Цзэдун жашасын. Мао Цзэдун атабыз бизге мындай деп тарбия берген. Бардык жолдоштор, силер өзүңөргө сокпосоңор эч ким кулабайт. Өзүңөргө карагылачы. Күндө бул жерде буйрууну сыноо жана күрөшкө түшсөңөр да кебетеңерден кетпейсиңер. Андай болбой калса, бузукулук менен чагымчылык ишке барасыңарбы я? Мен силерге көчөнү тазалап шыпыргыла десем, силер андан пайдаланып, тамдагы чапталган желимдердин баарын айырып таштайсыңар. Бул эмне кастык эмеспи я? Бул кайсы жер экенин билесиңерби? Айыл тургундардын комитети. Силер Замбирек менен Аткулоо деген эки жазууну айырып таштасаңар, бул жер капитализмдин башкыштабы болуп калдыбы? Бул кастык эмеспи я? Ким жасады? Айт. Баарыңар тең унчукпайсыңар да я. Чындыкты эч кимге айтпайсыңар. Жоокимиң, сен жасадыңбы? Мен андай кылбатын албайм. Баса. Сенин колуңдан бул иш келмек эмес. Эгер билген нерсеңди айтсаң, өзүң эле жакшы болот. Макул. Мен айтайын. Буларды бир нече акыр чикиртерген балдар айырган. Чын айтат. Жанагы шайтан араба тийип жүргөн бала желим менен айып таманы акыр чикир ордуна сатып жиберген. Силер баарыңар көрдүңөрбү? Баарыбыздан көрдүк. Ооба. Лүү башчы. Алар жетим жаш балдар. Сиз аларды жоопкерчиликке тартпай эле коюңуз. Эртең менен боло турчу жыйналышка кечки доклад окууга эч ким кечикпей келсин. Анан дагы эл үчүн кызмат кылалы, мурунку эске түшүрүү, үй күнү тоого көчүрүү. Ушул 3 чыгарманы жатка жаттагыла. Ким жаттай албаса, мен анын жүзүнө карабайм. Тарагыла. Жоокимиң. Бармын. Тиги Замбирек менен Аткулоо деген эки жазууну кайра жазып тамга чапта. Жарайт. Жүргүлө. Шея ата, сиз кайда барасыз? Тур, тез үйүңө бар. Үйүңө бар, тез тур. Жүрү бас. Шайтуну бери чыгаргыла. Алдыга чык. Мен сени бул жерге эмнеге чакырганымды билесиңби? Албетте билем. Төңкөрүш үчүн салым кошо алсам, мен Шиайту өзүмдү абдан даңктуу сезем. Көпчүлүк көрүп турат. Чияу кол башчы, мен өзүмдү артка чегинбейм. Жин шайтандар жоготууга даярмын. Бардык жин шайтандарды жоготолу. Мао Цзэдун жашасын. Мао Цзэдун жашасын. Феодалдын калдыгы жоошураак бол. Мен кайдан феодалдын калдыгы болмок элем? Кебетемди карабайсызбы? Хаялды алган жокмун. Мен төңкөрүшчүнүн төңкөрүшчүсүмүн. Шея ата, феодалдын калдыгы деген эмне? Сиз кайдан келесиз? Күндө кунжут себилген нан жейсиз го? Кичинекей 20 чоголары. Балды былжырама, жүргүлө. Жүргүлө. 38 номурдагы Ху фамилиялуу абдан чоң капиталист. Алардын үйүндөгү кууштубалдын кайсы жерде экенин тапшырбады. Шейту. Мага кууштубалды изде демекчисиңби? Таба албайм дебе. Бул сенин эмгек сиңирип, кылмышыңды жууганың болсун. Кызыл коргоочу жаш баатырлар, мен айтайын жаш баатырлар, алардын үйүндөгү кууштубал кайсы жерде экенин мен жакшы билем. Мени менен жүргүлө. Жүргүлө. Жүрөгүмдү партияга арнап, мен да төңкөрүшкө аралашам. Даню, бүгүн 3 чыгарманы жаттадыңбы? Сен башчы болуп алдың, Кишини капарың албай калдың го. Мен эжеке дегенден да эрзинип калдың. Көтөрүлүп калган окшойсуң. Эмнеге көтөрүлмөк элем эжеке? Эжеке, сизди урушканым эмес. Болгону сиз үйдөн чыкпайсыз. Тиги лабушаны караңызчы. Кандай белсенди. Азыр ал кызыл коргоочуларды баштап 38-коронун жашыруун кууштубалын бузганы кетти. Жетишкен экенсиңер, Сен, Лүү башчы. Жоо дарыгердин башы көзүн чаң топурак кылып, көчө шыпырдып койгонго кантип титиң барды? Ал абдан чоң.
Беш түрдүү элемент мекемесине күрөшкө бербей, көчө тургуну эмгек менен өзгөрүүгө алып калгам. Менин аркамдан анын багы жанды. Сенин артың менен бак ачылса, сенин фамилияң ким өзү? Канча маселең бар? Оозуңа келгенде айта бербей, эжеке. Болгон нерсе үчүн сени мен акыйлашпайын. Бирок эжеке, эскертип айтып коеюн. Мурдагы коомдо сиздердин үй бүлөңүздөр малай иштетишкен. Эми карачы, эмне кылып жатасың я? Агайдын азыркыдай эмгек даражасы бийик болбосо, баягы деле көчө шыпыртып коймок элем. Бул сөздөрүң ушул жерде калсын. Мен укпаган болоюн. Сыртка чыгып оозуңа келгенде айтып жүрбө. Мен эмнени айтып? Мен кимди айтып турмун? Ата кызматтан түштүңүзбү? Ия, дагы кайда барып келдиң? Сүй ата менен сыйыр эжем кызыл коргоочулар менен 38 коронун дубанын бусту. Бирок эч нерсе таба алган жок. Эсеп дептери менен алтындагы жок экен. Баргыла, үйгө кайткыла, баргыла. Жүгүр. Токто. Айбай ким болду экен десе. Мантаң. Мында эмне кылып жүрөсүң? Такыр иштегим келген жок. Үйдө бир аз жумушум бар эле, кетип калдым. Токто. Кайда барасың? Жүйүр кайда? Жүйүр дейсиңби? Силердин жүйүрүңөр азыр Чияу аксакалдын уулу Чияу жаш командасы менен жакшы саналаш. Өкө азыр мектепте күрөш ийримин ачмакчы болуп жүрүшөт. Мени менен бас. Эмнеге? Мени арак ичүүгө чакырып жатасың. Сени тойгуча сыйлайын бүгүн. Отур бул жерге. Ляшау, мунуң эмне? 38-чи үй салынган кезде сенин атаң ошол жерде отурукташкан. Алардын үйүндө кууштан бар. Муну силер Шия үй бүлөсүндөгүлөр гана билесиңер. Сен кызыл коргоочуларга жагалданып, ачыгын айтып салдың. Мунуң чыккынчылык эмеспи? Мунун бул кылганы чектен ашкандык. Мантаң, жеңе, бул ишти менден көрүп жатасызбы? Чияу аксакалдын жанагы уулу бир топ кызыл коргоочуларды баштап келип, мени зордоп алып барды. Мен макул болбосом, таяктамакчы болушту. Барбаска айлам жок калды. Сен кайда айласыздан бардың? Өзгө бетиңди карачы. Сага кайдагы төңкөрүштүн кереги бар. Өзүң айтчы, сен кызыл коргоочуларга кошулуп алып, канча үйдү бүлдүрдүңөр я? Мени кара, беш түрдүү элементке каршы турба дебейм, бирок сенин жасаган иштериңдин баары биздин кесиптик салтыбызды бузгандык. Мен сени арак ичкенге чакырган экен десем. Отур. Кана айтчы. Менин айткандарым жалганбы? Бүгүнкү жасаган иштериң үчүн көрүндө жаткан ата бабаларыбыздын арбага ачууланып жатса керек. Жумушчу табасың да ушундай санасыз сүйлөйсүңбү? Ал 38-чи номурдагы коргоонун ичиндеги ири жереси. Көргөн жоксуңбу? Тиги айылдын катында эмне деп жазылганын? Ал үйдөгү жалчысын сабап өлтүргөн экен. Жетишет болду. Зиркилдебей эле кой. Бул ишти мен билем. Айыптоочу аял өзү жазган. Өзү жазып тамга чаптаган. Анын максаты башканын колу менен агасынын көзүн тазалап, ал чоң короого ээ болгусу келген. Кандай айтсаң дагы, ал Айтор кынтыктап жакшы адам эмес экен. Бакталдоодо 4 эскиге жаткызбадыбы? Ата бабамдын билгендери бекер эмес экен. Мен азыр феодалдын калдыгымын. Эми мен кайраттуу болсом, тирилигим кандай болот? Ай, качан болсо сеники туура болуп турат. Болду. Урушуп бүттүңбү? Мындан кийин мен аларга аралашпаймын. Жарайбы? Жеңе, мен кетейин. Ай, тамак ичпейсиңби? Тамак иштим. Алда качан мен урушка тойгузуп койбодубу? Тура тур. Чөнтөгүңдө эмне? Эмне дейсиң? Бул неме кол салат го? Көрсөт мага. Эмнени көрөсүң? Көрбөй турган нерсе көрбө. Мантаң, биздин үйдөгү сүрөттөгү дубалдын
Сызыктардын баардыгы 4 байыркы. Мен ошондон бир нерсе чыгабы деп корком. Абайлы, Кеттим. Hey. Ляушау жаңы эле биздин үйдөгү сүрөт тамды сактап калууга болбойт деди. Өткөндө дагы Лео башчы да ушундай деген. Алардын былжырак сөзүн укпайлы кой. Биздин үйдөгү сүрөт Мин хандыгы кезинде тартылган. Байыркы болбой эмне болуптур? Эгер кызыл коргоочулар билип калып бузуп таштаса эмне кылабыз? Биздин сүрөт тамга ким тийсе, анын жанын алам. Алтынланган нан мударагынан жасалган. Муну кызыл коргоочулар көрсө, өрттөп жиберсе, абдан өкүнүчтүү болот. Батыштын асыл ташы. Жакшы нерсе. Табылбай турган нерсе. Сактап коеюн. Ата, апа. Жузы, келдиңби? Ата, муну сизге алып келдим. Апа, сүргү кайда? Ал тамагын иче коюп чыгып кеткен. Кайда каңгырап кетти экен? Бул жылдары мектептерде сабак токтотулуп, балдардын баардыгы оюн менен алаксып кетишти. Баары тентек болушту. Ооба, ошону айтсаң. Азыркы балдарды башкаруу кыйын. Апа, Шаужу менен акылдаштым. Экөөңүздөр оору болуп калбайсыздарбы? Болбосо мен сүргүн алып кетейин. Тантыба. Сүргү бул жерде жап-жакшы эле жүрөт. Эч кайда барбайт. Эй, бул бала атаңдын боору этинен го. Ойбой, тилиң тим эле буудай кууруйт го. Атаң эмнени туура көрсө ушуну айтат. Сенин алып кетем дегениң болбойт. Макул, мен унчукпай эле коеюн. Экөөңүздөр чарчап калбасаңыздар эле болду. Ата, сиз мени карабайсыз го? Дагы деле таарынып жүрөсүзбү? Жумуштагы болбогон иш үчүн ушунча убакыт таарынганыңыз болбойт го? Сиз азыр биринчи башчысыз. Мен дагы сиздин кол алдыңыздамын. Сизге кайдан таарынмак элем. Ата, муну бетиме айтканыңыз го. Апа, мага бериңиз. Ай, аралашпа. Отура бер. Чынымды айтсам, ишканабызда көптөн бери жумуш болбой жатат. Башкарууда биригип, сиздин ыраазы болбогонуңуз менен ишим канча. Бул эмне деген жылдар, кыймыл мезгил экенин билесиз. Мен дагы башкарууну күчөткүм бар. Бирок ким угат дейсиз? Анын үстүнө бир ауыз оодарып таштаган күнү менин артымдан калбай ээрчип алды. Сыягал менин бул кызмат ордундан алып таштагысы бар окшойт. Аны менин алдымда ооз аччу болбо. Атын уксам эле башым ооруп чыгат. Деги кандай неме? Оодарып таштачулардын командасы менен бир болуп алыптырбы? Лаушыларды алып таштаса, кимге барып кайрылабыз? Ата, сизден суранам. Бул сөздү үйдөн айтсаңыз деле болот. Сыртка чыгып айта көрбөңүз. Бияусу сиз менен тирешип жүрөт. Бул сөздү ал угуп калса, ал мени менен
Керешкisi бар бекел? Таңдың олдырайын. Көрем аны. Жүзі. Болды, айтпачы. Бей аузыны оғыз қалсаң, атаң ачуланат, Үйіңөрдө жей турганга бир нерсе барбы? Мен кайдан билем, бар чыгар. Макул, анда силердикине барып тамактанайын. Өз үйүңдө эле сезесиң го. Албетте, атаң ким? Ал менин агайым. Жыйнаштырсаңчы. Ата, апа, биз келдик. Жыйыр. Агай, бүгүн биз кандай даамдуу тамак жейбиз? Чияу колбашчы. Сиздин келериңизди билбегендиктен эч кандай даярдыгым жок эле. Эч нерсе болбойт агай. Жумуштан чарчап, силердикине келгенде курсагыбыз ачты. Өзөк жалгаганга бир нерсе болсо эле болду. Болот. Мында жаңы бышкан 2 нан бар, алып келейин. Макул. Мен жаңы бышкан нанды жакшы көрүп жейм. Мага бир аз каймак сүйкөп, шекер сээп алып келип бериңиз, Ал жегенге жакшы экен. Макул. Бул 2 курмашты ысытып бергин. Кереги жок ата, тура берсин. Чияу башчы. Оңдогон адамды чогултуп, туу көтөрүп алып, башкы кол башчы болуп кетериңди ойлоп турмун. Жер жүзүнө токтобой жүрөсүң. Атаң жоош киши го. Бул кылыгыңа атаң эч нерсе дебейби? Агай, билбейсиз го. Негизи курулуш отрядынын башчысы болгон атам монархист болуп кала жаздады эле. Мен кол башчы болгондон кийин өзүңүз деле ойлоп көрүңүзчү. Ал кубанууга үлгүрбөй жатып, мен урушмак беле. Анда сен үй бүлөнүн теңири болуп турсуң го. Эмне кылсаң дагы кийин менин кызымды ээрчитпегиниң. Ата, мен алардын отрядына катышкым келген жок. Өзүм ага жабышып туруп алды. Жыйыр. Адамча сүйлөчү. Агай, өзүңүз деле ойлоп көрсөңүз, менин ага жабышып жармашканым, ээрчиткеним өзүнө эле пайдада. Ойбой, анда айтчы. Биздин кызыбызга кандай жакшы болот? Агай, өзүңүз ойлоп көрүңүзчү. Азыр кайсы доор? Төңкөрүштө күнөө жок, оодарып салуу орундуу болгон чыгар. Сиздердин жыйырга окшогондор күнү бою китеп окугандан башка билбейт. Мен аны бул уюмга ээрчитип барып киргизбесем, адистер жолуна түшкөн нечендеген күрөшкө алынмак. Ал эми азырчы, ал биздин чыгышты коргоо, кол башчылык кеңсенин мүчөсү. Мен турганда ким ага тийише алмак эле. Данио, аракты алып кел, 1-2 чыны кой. Мен кол башчы менен 1-2 чыны ичейин. Агай, ичелиби? Ичебиз, неге ичпейбиз? Мас болуп калсаң, бул жерде жатып каласың. Назарыңыздарда канат жайып жаткан пролетариат маданият зор төңкөрүшү. Бир майдан адамдардын жан дүйнөсүн титиреткен зор төңкөрүш. Элибиздин социалисттик төңкөрүш. Даамындагы бир түптүү терек. Түптүү, көлөмдүү, жаңы сатышы. Жасабагыла, токтотпа. Мен өнүм басма. Жумушчу, дыйкан, аскерлер, төңкөрүшчүл зыялылар менен төңкөрүшчүл фукаралар. Аңлашты. Бул маданият зор төңкөрүшчүнүн тиректүү күчү. Дүйнө толгон кызыл башчылар го. Бул мүлккө эмне болгон? Ия. Мен кайдан билейин? Менимче биябызы. Силердин төңкөрүш жасап, оодарып таштооңорго менин тиешем жок. Бирок бул дүнүйөлөр мамлекеттин мүлкү. Колдонуп бүткөндөн кое турчу ордуна коюп койгула. Курулушубузда белгилемелер бар. Сен аны талаага таштапсың. Датпассат төлөйсүңөр. Кыйынсын байлы кой. Биринчи өзүңдөн сурайын. Дагы эле урданып, капитализмдин жолу менен жүргөн Шыхунсинге бардыңбы? Дагы эмне жасап келдиң? Айт. Мен кимге барам, эмне деп сүйлөм, же сен атаңды башкарып калдыңбы? Ой, сен атаңды жамандайсың го? Жамандадым, эмне кыласың? Ата. Бияңсы кол башчы,
Ата, эмне кылганыңыз? Ван кожу. Шаймандарды кайсы жерге коерун сен билесиңби? Же жокпу? Уан кожу, сенин атаң капитализм жолу менен жүргөн адам менен тамакташ болуп, элдин алдында төңкөрүшчүл кол башчыны колдоду. Муну кандай түшүнсө болот? Кол башчы, ачууңузду басыңыз. Атамдын ою андай эмес. Ушунча жылдан бери атамдын мүнөзүн Ван билесиз. кожу. Артур. Кимдин айтайын деген сөз экен? Ата. Мен дал ошону жамандап турам. Эмне? Дымагы күчтү экен. Келгиле муну ойлоп сал. Ай, агайындар. Мени байлоого кимиңдин житиң барат? Шаушызы. Устат ата, менден көрбөңүз. Сен бе? Уаң агай, мен сизди байласам, атам мени бут чытымды чыгарат. Мен Канатын катыбай туруп, бул жерге келип күпүлдөйсүң да. Бар жолуңа түшкүнүң. Акылдашпайлы. Кол башчы, кетели. Бул карын эмени көндүрө албайбыз. Сен тура тур балам. Жүргүлө. Балам, күтөмүн сени. Устаттар. Атамды кечирип коюңуздар. Рахмат сиздерге. Эч нерсе. Жумушуңуздарды жазай бергиле. Жок, рахмат сизге. Ата, сарсан болбо. Жарайт экенсиз. Мындай эр жүрөктүк сизде гана бар. Ата, жумуш жок. Үйдө отурбай бул жака эмнеге келдиңиз? Эмне? Мен шы агайыңа сүрсүгөн жидик алып келдим. Анын ичип аткан тамагы адам ишчи тамакпы? Азыр кайсы убак? Билесизби? Ал качып кутала албай жүрсө, сиз барасызбы? Капитализм жолу менен жүргөн ким экен? Ал шы агайың менин агайым. Мындай турчу. Бул эмне кылган? Лаушы. Ой. Мантаң тууганым. Тянфу дүкөнүнүн сүрсүгөн жидиги. Тууганым. Канча айттым. Келбейле кой деп. Дагы келдиңби? Мен эмнеден корком? Өзүң таза болсоң болгону, өзүңдүн көлөкөңдөн да сак болгоң дегендей, алар сени саткын, капитализм жолу менен жүргөн Үйдөн чыгарылган кылмыш эмеспи? Лаушы ашыкпа. Сыртка текшерүүгө кеткендер келери менен сенин ишиң аныкталат. Көп өтпөй чыгасың, коркпа. Досум ай. Сага үйрөнүүгө маани бер дедим эле го. Сен үйрөнбөйсүң. Менин бул маселем андай оңой эмес. Оңой олтоң эле чыгып кете албайм. Лаушы. Сен көп ойлонбо. Менин сөзүмө ишен. Эң негизгиси өзүңө бекем бол. Жаап жаткан октон суурулуп чыккан эр заматсың. Жунгонун азаттык иштерине тел төккөн ардагерсиң. Өкмөт менен эл сени көз алдында калтырбайт. Жан досум. Мындай учурда сенин бул сөзүң ичимди жылытты. Камсанаба. Мен сөзсүз тирүү жүрөм. Бир ишти өзүңө эскертип айтайын. Сен абайлап жүр. Кээ бирөөлөр сени менин шеригим деп айтышат. Мага кошуп, сени да кылтак ийилип коюшу мүмкүн. Сен абайлашың керек. Мени кылтакка элеби? Мага сарсана болбой эле кой. Мен уан мантаңды кылтакка иле турган Али төрөл элек. Билесиңби? Жан досум. Сени менен таанышкан күндөн баштап ушул күнгө чейин аябай сүйүнөм. Адам болгон соң адамча жашаш керек. Адам деген атты булгабай жашоо керек. Даню! Ай, сиңдим.
Мындан кийин мени Данио деп чакырсаң, сага карабайм. Агай кайда? Лүү жетекчи. Агай. Бул күндөрү сен ушу бир нече көчөнүн тыгынын чуулдатып, итин үркүттүң. Эми мага жуус аласыңбы? Эй, кайсы кез бул? Эрди катын биригип алып мениге кетип окотуп. Чоң иш жаралды. Кандай чоң иш болду? Бирөөлөр кызыл коргоочуларга барып, биздин айылды жамандашыптыр. Биздин айылдагы сүрөттүү тамдарды 4 байыркы деп, эртең менен кызыл коргоочулар кирип, сүрөттүү дубалды чагат экен. Кайсы кол башчыштабы? Жанагы төңкөрүшчү кол башчыштабы сыяктуу, айтар жуйырдын устат эмес. Мантаң. Ата, баягын айтып жатам. Эстедиңизби же жокпу? Ата, бул кызыл коргоочулардын көздөрүн май басыптыр. Эмнени көрсө ошону сындырышат. Кимди жактырбаса сабашат. Ата, сиз алар менен бирикпеңиз. Ошону айтам да. Ойбой ата, чынында эле биздин заводдагы былыгып кетти. Ойбай. Бир нерсе деп койсоң боло. Жыйыр менен Хуазы алар дагы биригүүгө бармакчы. Алар барып, тиги кызыл коргоочуларга айтса. Мантаң, балдардын сөзүн уктуңбу же жокпу? Аны карай берип эмне кыласың? Эмнеге карабаймын? Сүрөт дубалга ким колун тийгизсе колун сындырам. Эмне дейт? Сен чын эле кол көтөрөсүңбү? Сен өлүп калсаң, бир үй бүлө кантип күн көрөбүз? Эмне өлмөгелем? Ким биздин сүрөттүү дубалга көзүн ачса, Алла табабыздын көрүн казган менен барабар. Эгер кимдир бирөө тише турган болсо, өз колум менен өлтүрөм. Ата, андай кылбаңыз. Ата. Тарагыла. Өз жайыңарга кеткиле. Сиздин оюңузча биз кантип кетебиз? Шажу, силер эми эч нерсе дебегиле. Атаң ушундай киши. Кете бергиле. Баргыла. Апа, атам. Болду. Мен силерге тарагыла дегенден кийин тарагыла. Баргыла. Макул. Тезинен тарагыла. Экөөңөр бул жерде эмне жүрөсүңөр? Үйгө баргыла. Алардын көзү айылыбыздагы сүрөттүү балга кандайча түшүп калды экен? Чын эле сиз айтып койгон жоксузбу? Мен ачыкка чыгарсам ката кетирген болбойм. Ал 4 байыркы го. Чындап эле сиз айтып койгон болсоңуз, анда аша чаап кетиптирсиз. Бул деген тууганчылыктан кечүү го. Баласы апасын ушундай сөздөр менен тилдейт деген эмне деген шумдук я? Тууганынан кечип кетүү дегенин кандай? Көптөн бери биздин үйдөгү дубал сүрөткө көзү түшкөндөр бар. Апаң аларды басып койбосо, кызыл коргоочулар баягыда эле сындырып салмак. Өзүңүз билесиз, бул сүрөттүү дубал Лүңжи үй бүлөсүнүн ата бабасынан калган. Лаушың агай көз жумганда калтырарга эч нерсеси жок. Ушул сүрөттүү дубалды калтырган. Бул сүрөттүү дубал Уаң атанын жаны. Сен мени эмнеге сарсана болот дейсиң? Ушун үчүн ойлонуп жүрөм да.